Кыргызстанда парламенттик шайлоого 5 күн калды. 4 күндөн кийин үгүт иштери токтотулат. Ал эми 27 ноябрда шайлоо участогуна келе албаган жарандар көчмө урна менен добуш беришет. Ош шаарында жалпы 78 шайлоо участогу болсо, алар бүгүнкү күндө толугу менен шайлоого даяр. Шайлоочулардын тизмеси толук такталып бүттү. Номер 55-55 шайлоо участогунда 1437 шайлоочу катталса, алардын 5-өө көчмө урна менен добуш берет. Азыр медицина жабдууларыбыз бардыгы даяр, өзүңөр көргөндөй. Свет өчүп калса ага да движоктарды даярдап койгонбуз. Азыр тилкени иситип жатабыз. Азыр бюллетень берсе, бар жогубуз даяр. И кабиналарыбыз, асуу операторлор, алар 3 жолдан окуду. Идентификация операторлор окуду. Бар жогубуз даяр. 26 ноябрда Оштогу бардык шайлоо участоктары дезинфекциядан өткөрүлөт. Шайлоо күнү 1,5 метр аралык сакталып, санитардык талап менен добуш берүү жүрөт. Медицина кызматкерлери жана укук коргоочу органдар абалды көзөмөлдөп турат. Бул шайлоо мындай айтканда көпчүлүктүн көзү жетип калды, таза шайлоо боло берди, мыйзам чегинде экен. Бул малга чейин аябай көп бузуулар болот эле. Өзү башка шайлоорду карасаңыздар, бул шайлоодо андай нерселер катталган да жок да. Одоно мыйзам бузуулар же болбосо кандайдыр бир жарымга барып подкоп кылуу же административдик колдонуу, административдик такыр колдонулбайт. Мындай айтканда мугалим, врачтар, мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн иши менен өздөрү эле жүрөт. Аларды эч үгүт иштерине эч ким аралаштырган жок. Болгон азыр эми таза шайлоону өткөрүү бул келген шайлоочулардын элдин эле мындай айтканда туура тандоосу эле калды. Калган нерседен бийлик тарабынан же болбосо жергиликтүү органдары, шайлоо комиссиясы тарабынан бар жок эме мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берилди. Оштогу шайлоо участокторуна бюллетендер 25-26 ноябрда таркатылат. Аны укук коргоо органдары шайлоо күнүнө чейин кайтарып турушат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан бул күндөрдү коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча шайлоо аймактарындагы, шайлоо участкаларындагы коопсуздук камсыз боюнча атайын иш мерчем түзүлгөн. Ал иш мерчемге ылайык шаардагы шайлоо участкаларындагы шайлоочулардын санынын аз же көптүгүнө байланыштуу 4төн кем эмес кызматкерлер коюлат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын өздүк курамынан сырткарыдагы ички аскерлердин күчтөрү, атайын багыттагы отряддын кызматкерлери дагы бул саясий процесске катышып, коомдук коопсуздук көзөмөлгө алышат. Шайлоодо 21 партия ат салышууда. Ал эми бир мандаттуу округтардан катталган айрым талапкерлер баш тартып, учурда 290дун ашыгы калды. Ош шаарында 156.996 шайлоочу бар. Былтыркы шайлоонун жыйынтыгы элдин нааразылыгынан улам жокко чыгып, өлкөдө бийлик алмашкан. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.